жыйындын ортосуна өтүп калганда карындашым сөз сүйлөсөм болобу деди, сөз бердик. Башында кичинекей кыз, жаш кыз деп мындай эле салбай жаттык эле. Сүйлөгөн сөзүн, жүрөгүнөн чыккан сөзүн укканда, ошол жерден, ошол күндөн баштап мен бул кызды аябай сыйлап калдым да. Ошол жерден айтты байкелер, эжелер, сонун иштерди кылып атыптырсыздар Москвада, аябай жакшы экен. Бирок биз чоңураак ойлонуп, арканды алыска таштап, кененирээк өзүбүздүн Кыргызстанда чыгып аткан жакшы байкелерди, саясатчыларды колдой турган болсок, ошолордун идеялары ишке аша турган болсо, анда ушул жакта жүргөн мекендештер, мигрант болуп жүргөндөр, апаларыбыз, аталарыбыз, эже карындаштарыбыздын баары Кыргызстанга барып, жакшынакай жашамакпыз. Ал үчүн ушул Садыр Жапаровдун идеясын колдошубуз керек. Кумтөрдү Кыргызстанда алышыбыз керек, мамлекетке өткөрүп алышыбыз керек. Ошондо элибиз жакшы жашайт. Ошондо көптөр мигрант болбой, чет өлкөгө чыгып кетпей, өзүбүздүн мекенибизге кайтмак деп, аябай жалындуу, курс сөздү көзүнө жаш айлантып ошол жерде сүйлөгөндө, жана жерде эмне айтабызды да билбей калдык. Биз уялып да калдык. Биздин иштерибиз мындай майда чүйдөн иштер экен деп мындай калдык да. Бирок аябай ошол жерден сыйлап чыккандан кийин колун кармап, азаматсың, идеяңды да колдойм, өзүңдү да колдойм деп ошол жерден баштап иштешип баштадык.